Киттер кармалбай атат. Алтысын алды. Çöntөгүнө салды. Атайылап, ареске коюп берсең $2000. Жерчилер камалсын. Qanchaga чейин күтөбүз айнан, Болду кайта албай. Ортодо акча иштеп калат. Каяка барабыз эми ушу? Дагы бир жолу арестке койдуртуп. Агордо конушу боюнча 44800 түтүн үйдө мыйзамдаштыруу боюнча арыз түшүп, азыркы тапта иш жүрүп жатат. Бул деген 820 гектар жер мыйзамдаштырылышы керек деген сөз. Анткени менен чырлуу жагдайлар дагы бар. Мисалы аталган конуштагы 498 контур боюнча 3500 түтүндөн мыйзамдаштыруу боюнча документке арыздар түшкөн. Анын 566 үйү чектемеге, башкача айтканда арестке түшүп калган. Мындан сырткары 167 үй кызыл линия же болбосо электр чубалгыларынын астында калган. Жогордагы маселелер боюнча жашоочулар кайра бийликке коңгуроо кагып, өлкө башчыны тийиштүү тараптарга чара көрүп берүүсүн суранып, тынчтык акциясына байма-бай чыгышууда. Чара көрүлө турган тараптар кимдер? Кеп башынан болсун. Агордо конушунда жана башка контурларда кызыл китеп алуу максатына келгенде жөнөкөй адамдардын жери арестке түшүп калды. Биз келгенде ушул высоковольтный линия жок эле. Биз келип участоктарды алып, участокто салып, баштагандан кийин 1 жылдан кийин келип ушунда коюп башташты. Чалдым, экөөбүз расчет болбодук беле, распискаңыз турбайбы десем, жок деп, мынакей мен ишенип жүргөм чынында жерчилергечи. Ала элек акчабыз бар десе, акчамды берип, расписканы жазып берип туруп, анан аягында таанып атат да, мен толук алган жокмун сенден депчи. Хотя мен колумда паспортунун копиясы, распискасы баары турат. Тынчтык акциясына катышуучулар жогоруда кеп кылып өткөн 498 контурдагы 566 үй кандайча арестке түшүп калгандыгы боюнча атайын бир топ адамдар арестке атайылап коюшкан. Кайра тийиштүү мерчемдеги акча каражаттарын талап кылышат. Албетте, бул сөздөргө биздин редакция жооптуу эмес. Бирок калк айтса калп айтпайт деген дагы сөз бар эмеспи? Бул арестке койду дегенден кийин ушунча эл алган кишилерине чалып башташты. Эми алар мындай кылтат, ар биринин үйүнүн эшигинин алдына келип, эшигин каккылап, бул менин жерим, канча баланча миң доллар берсең, мен сени аресттен чыгарып берем деп, эми булар атайын умышленно булар коррупцияга аралашкан. Айыл өкмөт деле билет, аз калп эле таанып атат. Госрегистр тиги сокулуктагылар соп-сонун билет. Бунунчу бардык жердечи эң негизгиси да мына элдерди кыйнап үйлөрүнө кечинде келет. Мисалы үчүн мага да келди, кошуналарыма да келди. Биз көрүп атабыз. Санам деп атасыз, башкасы да келди. Бул берсең $2000. Мен сени жерден чыгарып берем аресттен. Бул кандай маселе? Булар өздөрү ушу коррупцияга жол түзүп берип атпайбы? Ошондо булар атайылап, арестке коюп, кайра акча сурап атабы? Угуп туруңуз. Эми бул мындай да, ушунча мында өлүп атат да, ушунча мен сүйлөп бүтүрүп коеюнбу? Мындай да, ушунча элди көкмөө өлүп атат да. Эмне ушунча эл көкмөбү? Жерчилердин ана башында Шляпа Мусуралиева Роза деген турат. Ошол атаманы жерчилердин. Ошол камалмайынча тынчыбайт эл. Санам деген аял ар бириңерге келип атат, кыдырып атат. Сураныш силерден видеого тартып алыңыздар, сөздөрүңөрдү тартып алыңыздар. Себеби аларды биз өзүбүз аракет кылып каматканга жардам кылбасак, буларга эч кимге кереги жок экен. Айыл өкмөт Нурболот Мырзахматовдун айтымында жаңы токтом токулду. Анын негизинде тургундар көтөрүп жаткан маселе жөнгө салынат. Ошол жерчилердин айынан арестке түшүп калып атат. Биринчиден да, эми ошол 8 гектардын ичинде баары эле соттошуп чырлашкан жок да. Ошонун ичинде бир көп болсо бир 10 киши, 15 киши, 15 кишиникин чырдай берсин да, бер жагын чечип беришсин да. 1 гектардын баарын тең чектөөгө коюп коюп атышпайбы? Ошону азыр бөлүп ким менен гана талаш болсо, мисалы үчүн 3 киши менен талаш болсо, ошолорду гана бөлүп, анан чектөөдөн чыгаруу жөнүндө маселени карап атышат. Эске салсак, мыйзамсыз курулуштар түшкөн 30 000 гектар жер мыйзамдаштырылмак. Мунапыска Кыргызстан боюнча 105 000 үй жана 16 000 фундамент кирген. Анын ичинен 6382 үй 44 жаңы конушка курулган. Бул деген Бишкек шаарынын тегерегинде. Аларда жогоруда биз айтып өткөн жагдайлар дагы ашыкча жумуш жаратып, мыйзамдаштыруу боюнча маселе ачык бойдон калып жатканы анык. Бирок мыйзам талаасында бардыгы ордордуна коюлуш керек.